Саламатсыздарбы кадырлуу телекөрүүчүлөр, бул Халва шоу теледолбоору. Биздин экранга жакыныраак отуруңуздар. Азыр ысык оюндарды көрмөкчүсүздөр. Бүгүнкү мелдеш өзгөчө адамдардын ортосунда болмокчу. Жана дароо эле коноктор менен сиздерди таанышып кетелик. Бүгүн менин оң тарабымда учурда Тилек Усубалиев жана Айпери Аманкулова келип отурат. Кол чабуулар, кош келиңиздер. Рахмат. Эмне себептен өзгөчө адамдарыбыз келип отурат десеңиздер, учурда оң тарабында команда Коди, Айпери Аманкулованы айта кетсек, Коди KG балдар үчүн программалоо мектебинин мугалими. Учурда байкасаңыздар, программирование, программалоо мектептери аябай актуалдуу жана популярдуу болуп жатат. Жана сизге суроо заткым келип жатат. Баланын программалоо жөндөмүн биринчи кезекте кантип аныктоо керек? Да ушул багытка жөндөмдүүбү же жөндөмдүү эмеспи? Айта кетиңизчи, Айпери. Негизи азыркы балдар эрте жашынан баштап эле ушу телефон оюнуна, компьютер оюнуна аябай жакын болушат да. Негизи эле ушул убакытта ата-энеси байкап калышы мүмкүн. Анткени бала ата-энелер менен сүйлөшүп, өзүнүн жасаган оюндарын көрсөтүп баштаганда уже суроо пайда болот да: апа, бул кандай жасалат? Бул оюн кандай болот? Деген суроолор ата-энеге угулуп калса эле, ал ата-эне уже өзүнүн оюнда уже балам ошо программалоого аябай жакындап баратканын сезиши мүмкүн. Бул убакыт жанагы балдар мектепке барып, окуп, алфавитти жаттап баштаганда эле ушул убакыт уже жакындап баштайт да, ушу программалоого берүүчү момент десек болот. Ушул убакытта болуп калат. Сиз айта кеттиңиз, ушул убакыт дегениңиз канча жаш болушу мүмкүн? Жана сиздердин мектебиңиздерге окуучуларды канча жаштан кабыл алып баштайсыздар? Биз балдарды 5-6 жашынан баштап алып баштайбыз. 6 жашынан баштасак болот. Анткени бизге келген балабыз, биздин балдарыбыз кичинекей окуганды билиши керек да. Анткени биз уже окутуп, биздин берген орусча айткандай скрипттерди алар уже окуп, мындай тааныгандай убакыты керек. Тамга тааныганы керек. Жоңузга рахмат. Жана учурда Тилек Усубалиев, биз азыр робототехникага чөмүлөбүз, сүңгүйбүз. Тилек Усубалиев болсо Лига роботов аттуу эл аралык робототехника мектебинин окуучусу. Жана Тилек мырза, сизге суроо заткым келип жатат. Албетте окуучу катары сиз көп нерсени билесиз. Жана айта кетиңизчи, ушул окуучу катары кандай натыйжаларды көрсөтө алдыңыз өздүк тажрыйбаңызда? Мен көптөгөн проекттерди команда менен жазадык. Көптөгөн конкурстарга катыштык, көптөгөн байгелерди жеңдик. Айта кетиңизчи, робототехникада ошо багытталган окуучу кандай кесиптерге ишик болот? Келечекте кандай кесиптерге ээ боло алат? Мисалы, дрон. Бизде дрон да жасашы мүмкүн, робототехникада. Аны менен мисалы фермерствода жанакыл дрондор учуп, поливать этип полелерди, аларды үстүнөн наблюдать этсе болот. Анан кийин керек учурларда дагы поливать этиши мүмкүн. Вот. Это только бир эле тармагын айтып атам да. Жашоодо да башка бир тараптарда мисалы дагы повар жакта колдонушу мүмкүн. Даже ушундай азыр Кореяда же Японияда чыкты да ошондой роботтор. Уже өзүлөрү тамак жасашат да. Ооба, чындыгында эле өзүңүз келечекте ким болгуңуз келет? Келечекте мен Тони Старк болгум келет. Тони Старк, железный человек. Темир адам болгуңуз келет, өзүңүзгө костюм тигесиз. Албетте. Биз анда көп бололу. Учурда урматтуу телекөрүүчүлөр, Тилек мырза менен Айпери айым бир командада. Жана сиздердин командаңыздар кандай аталат? Биздин командабыз аты Ева. Ева командасы. Учурда биз Ева командасы менен таанышып кеттик. Эми тең талашуучуларга кезекти берели. Сол тарабында бүгүн Альбина Асанова, Лига роботов аттуу эл аралык робототехника мектебинин мугалими, жана Сулейман Имашев, Коди балдар үчүн программалоо мектебинин мугалими. Кош келиңиздер. Жакшы кандай? Жакшы, сонун. Айпери айым, учурда биз сиздин окуучуңуз менен таанышып кеттик десек болот. Эми айта кетиңизчи. Альбина айым, кечирим сурайм. Учурда сиздин биз сөз түрдө окуучуңуз менен таанышып кеттик. Эми айта кетиңизчи, деги эле робототехникага балдарды кантип кызыктырса болот?
Робототехникага азыркы учурда көптөгөн балдар уже с ранних лет кичинекей чагынан эле 3-2 садиктен эле башталып жатат. Анткени азыр менин билишим боюнча азыркы учурда мультиктердин баары мындай фантастика, мындай робот бар ар бир мультфильмдерде. Анан балдар кичинекей кезинен эле ушундай бир конструкторлорду уже ата-энелери алып берип, үйдөн эле алар чогултуп башташат. Анан кээде мындай болот, у нас рекламалар көптөгөн тармактарда бар, Instagram баракчасында, Facebook көп жакта рекламаларыбыз бар. Анан ата-энелери товары менен эле бизге чалышат. Биз курстан үйдөн мисалы алар жөн эле чогултушат. Биздин курста болсо, ошол роботту, например, бир машинаны чогултса, ал машинаны еще ага программа жазыш керек, чтобы эта машина поехала. Анан балдар биз ар кандай мастер-класстарды өткөрөбүз, чтобы бизге балдар келгенде мастер-класстан биринчисинде чогултушат. Андан кийин ага программа түзүшөт. Анан ушунун баарын бүткөндөн кийин анын машинасы жүрүп жатканда балдар үчүн бул аябай чоң проекти, чоң бир жетишкендикке ээ болгондой. Для них это они очень гордятся собой. Ата-энелерин чакырышып, аябай сүйүнүшөт. Ата-энелери да сүйүнүп, аябай робототехникага кызыгып, анан бизге курска жазылышат. Ошо бизде көптөгөн мастер-класстар өтүп жатканда балдардын кызыгын ошондо эле биз көрө алабыз. Анан биз эгерде бала кызыкпай жатса, биз көзүбүз көргөзүп, механизмдер менен иштешип, чогулткандарды үйрөтүп, чогуу үйрөтүп, анан балдар аябай бат эле кызыгып, мастер-класска жазылган балдардын 90% сразу бүткөндөн кийин эле жазылышат деп айта алам. Эң сонун. Жоңузга рахмат. Жана Сүлейман мырза, сизге дагы суроо узаткым келип жатат. Албетте, биз буга чейин Айпери айым менен программалоо тууралуу сүйлөштүк. Жана дегеле айта кетиңизчи, бул багыттын кандай пайдасы бар балдарга жалпысынан? Программирование багытысы, программирование балдардын творческалык, анан логикалык өнүктүрөт. Жана балдардын программист болуп, анан инженер болуп, фундамент тийгизет. Развивает любовь к точным наукам, к математике, физике. Анан ошо любовь к точным наукам у детей проявляется с раннего возраста. Айта кетиңизчи, Сүлейман мырза, эмне себептен сиз өзүңүз ушул багытты тандадыңыз? Балдармен сейчас. Сиздин тажрыйбаңызда кандай болду? Дароо эле ушул мен программист болом, программалоо багытында иштегим келип атат деген мындайча айтканда жарык чыкты да ичиңизде, жан дүйнөңүздө. Мен программист болуп дегенмин да, анан когда учишь детей и сам начинаешь дальше развиваться, ошо и поэтому я пошел именно преподавательская деятельность. Эң жакшы профессионалдуу мугалимдин жолу деп айта аламын. Эгерде балдарды үйрөтүп жаткан учурда дагы өзүң дагы өнүгөсүң деген бул албетте эң туура нерселердин бири. Жана менин билишим боюнча ошол эле программалоодо учурда заманбап талаптарга жараша мугалим дагы күн сайын окуп турушу керек деген нерсени мен билемин. Эмесе сиздер менен таанышып алдык, кубанычтамын. Сиздердин командаңыздар кантип аталат? Биздин командабыз Валли деп аталат. Валли, байкасаңыздар, учурда Валли жана Ева командаларынын ортосунда салгылашуу болмокчу. Урматтуу биздин катышуучулар, биздин чыгарылыштарда халфашоодо дегеле эгерде жеңишке жеткиңиздер келсе, сөзсүз түрдө сергек сезимдерине ээ болушу керек. Аны болсо биздин Nitro Fresh суусундугунан ээ боласыздар. Жаңы жаркын даамдарды биз даамдайбыз. Булар классика, апельсин жана манго кулпунай ар бир ууртамда витаминдердин комплекси камтылган. Эмесе биз болсо ууртап туруп оюнубузду баштамакчыбыз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен серги.
Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, биз болсо биринчи оюнубузду баштамакчыбыз. Биринчи оюнубуз Алло сен кайдасың деп аталат. Бул оюнда команданын бири экинчисинен Алло сен кайдасың деген суроону узатат. Экинчиси болсо биздин экранда пайда болгон локацияларды атабастан түшүндүрүп берүү керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет жана сиздер байкагандай эле биздин коноктор орун алмашып калды. Биринчиден болуп бул оюнду Валли командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Даяр. Анда эмесе кеттик. Сурап коюңуз, Сулейман. Алло, сен кайдасың? Күтүп жатабыз. Убакыт кетти. Түшүндүрөбүз. Мен Бишкектен бир аз алысыраак жактамын. Бул жактан бүгүн биздин бир окуучубуз келди. Ошол жактан ал биз менен чогуу бүгүн эфирде. Сокулук. Сурап коюңуз. Алло сен кайдасың деп сурайбыз. Алло, сен кандайсың? Кайдасың? Мен азыр үйгө керектүү нан-пан продуктага келдим. Бунун ичи аябагандай кооз, көп нерсени тапсаң болот. Народный дүкөн? Дүкөн. Дүкөн. Кабыл, сурап коюңуз. Дагы бир сурайынбы? Албетте, сураңыз. Алло, сен кайдасың? Мен я вышла на обед. Это внутри очень много вкусной еды. Это место находится у нас в школе Келечек. Там у нас... Столовая? Кабыл алабыз. Ашхана. Сурап коюңуз. Алло, сен кайдасың? Мен бир жумадан кийин өзүмдүн подружкам менен бир чоң майрамга барам. Кафе. Жок. Убакыт Ресторан. бүттү. Акыркы сөздү түшүндүргөнгө жетишпей калдык. Бирок Альбина ЗАГСка барарын биз билдик десек болот. Жакында үйлөнүп той болот окшойт, жакын адамыбыз, курбуңуз да болот экен. Биз болсо бул тууралуу билип койдук. Түшүндүрмө жакшы болду, бирок убакыттар болуп калды окшойт. Активдүүрөөк катышканга аракеттенебиз. Бул оюндардын баары убакыт менен чектелген. Биз болсо кезекти учурда Ева командасына берели. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүн сез. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Алло сен кайдасың оюнун учурда Ева командасы улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Алло сен кайдасың? Билбесеңиз Кийинкисин давайте. Бияка деген туристтер келгенде ушул жакка токтошот да. Алыс жактан келип, каяка токтошот? Түнөгөнү. Мейманкана. Азаматсыз, сурап коюңуз. Алло сен кайдасың? Бул странада, бул жерде бизге окшош десем болот, азиаттуу внешности адамдар жашашат. Казакстан. Можно следующий. Болот, албетте кийинкиси сурану да. Бул базар. Базар деген кандайды айтсам мындай. Эмеден ылдый, детский ылдый өткөндө базар бар го. Дордой. Жо, эмеден кандай айтсам, 7 апрель менен адресин айтсам Болот, адресин айтсаңыз. Курман Жандатканын ортосунда 7 апрель менен. Еще этот Табылга деген жер бар да. Кийинкисин можно? Кийинкиси сурану да. Бул жакка деген кир кийимдерди алып келет. Так. Ойлонобуз, убакыт кетип жатат, урматтуу коноктор. Кир кийимдерди алып келип, ошоко калтырып коет да негизи. Химчистка. Жок, ошого окшош сөз. Убакыт бүтүп калды. бүттү.
кир жуучу, жай прачечная деген акыркы сөз болчу. Аябай жакын келдиңиздер деп айта аламын. Ага карабастан түшүндүрмө Айпери тараптан аябай сонун болду деп айта аламын. Жада калса биз кесилиштерин, көчөлөрдү дагы окшоштуруп айтканга аракет кылды. Азаматсыздар, биз болсо алуу сен кайдасың биринчи эле оюнубуз. Ошондуктан келиңиздер жыйынтыктап алалы. Эч кайгырбай чамданабыз, батырактан активдүүрөөк күзүңүздөр, сөзсүз түрдө ошондо жеңишке жетебиз. Биз болсо алуу сен кайдасың оюнду жыйынтыктайлы. Учурда уланткан биздин Ева командасы бир гана сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар Валли командасы болсо 3 сөздү туура тапты. Бир халва балл Валли командасына ыйгарылат. 1-0. Биз болсо кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Суу сондукандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Учурдагы биздин оюнубуз жаныбарларды тап деп аталат. Биз азыр студияда ар кандай жаныбарлардын үн дабыштарын угабыз. Командалар болсо бул үн дабыштар кайсыл жаныбарга таандык экендигин табышы керек. Үндү 2 жолу угабыз, андан кийин мен командаларга жардам берип баштайм. Ар кандай маалыматтарды айтып беремин. Маалыматтарды айтып жаткан учурда да урматтуу катышуучулар, сиз жаныбарлардын аталышын тапсаңыздар болот. Эң эле негизги эрежелердин бири, ар бир команданын өз баскычы бар. Биринчи команда баскычты басып туруп, андан кийин табышы керек. Ар бир команданын 3 мүмкүнчүлүгү бар. Жана ирети боюнча биз 5 жаныбардын үнүн угабыз. Даярбызбы? Даярбыз. Даяр болсок, биринчи жаныбардын үнүн угалы. Ева командасы. Ат. Жок, ат эмес. Коза же. Албетте бул эчки. Билбейм атты каяктан Ева командасы эчки. Сыналгыдан көрүп алабыз. Келиңиздер, кезекти экинчи жаныбарга берели. Ева. Это сава? Албетте, үкү. Азаматсыздар, аны дагы биз байкай алабыз. Ты еще не угадала, но, да? Да, секунду жаныбар экен. Аябай баттап жатабыз. Кезекти үчүнчү жаныбарга берели. Слон? Жок, бул пил эмес. Ой. Давай турабыз. Той турабыз дейт, дагы бир жолу калат. Биз бүттүсүлөр уже. 2 мүмкүнчүлүк бар сиздерде. Неме да, как бык же, жанакы... Нет, бул эмес. Бык. Бык? Дейсиздерби? Жок, бука эмес бул. Бир мүмкүнчүлүк калды, урматтуу катышуучулар. Мен жардам берет окшойм, э? Бул жаныбар Азия жана Европадан тышкары Түндүк Американын түндүк чыгыш регионунда жайгашкан. Нымдуу шалба, тундралар жана деңиздин жээктеринин бийиктигинде жогорунда жайгашкан. Аябай анын эле эң эле өзгөчөлүгү бул анын тырмактары болсо. Як. Жок, жооп тура эмес, сиздерде мүмкүнчүлүк бүттү. Аю. Албетте аю. Азаматсыздар, албетте бул аю. Аны биз байкай алабыз учурда. Красавчик. Тилек өзүнүн муңазын мактап жатат. Өзүңдү өзүң мактабасың, ким мактайт дегенде. Азаматсыздар, 4-чү жаныбарга кезекти берели. Индюк? Албетте. Албетте индюк. Аны биз байкай алабыз. Кезекти болсо 5-чи акыркы жаныбарга берели. Летучая змея? Ой. Летучая мышь? Жок, жооп туура эмес. Мышык дагы эмес. Дагы бир жолу калы. 2де мүмкүнчүлүк калды, дагы бир жолу калы. Таба алган жок окшойбуз. Мен болсо жардам берейин сиздерге. Семейство... Азыр жардам берейин.
Жок, бул куш эмес. Бул жырткычтар тукумундагы сүт эмүүчүлөрдүн бир тукуму. Енотко окшошуп кетет. Бирок алар кара фондо ак тилкелерден же тактардан турган мүнөздүү түсү боюнча оңой эле таанууга болот. Анын ушу сызыктары сап башынан куйругуна учуна чейин ак тилкелер менен мүнөздөлөт десек болот. Жаныбардын эң эле айырмалоочу өзгөчөлүгү бул туруктуу, жагымсыз жыты. Скунс. Албетте скунс, азаматдар. Албетте аны байкай алабыз, дал ушул тилкелери башынан баштап куйругуна чейин жетет, ак тилкелери. Жакшы, биз болсо туура айтып жатат десек болот. Айпери анткени жаныбарларды тап оюнунда 2 жаныбарды Вали командасы туура тапты, 3 жаныбарды болсо Ева командасы 1-1 барабар келе жатабыз. Биз болсо мындан дагы кызыктуу оюнубузга өтөлү. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Урматтуу телекөрүүчүлөр, учурда сиздер байкагандай эле менин колумда ушундай кичи карточкалар турат. Бул болсо калппы чынбы оюнубузга өткөнүбүздү билдирет. Анткени бул карточкалардын жарымысында чынбы деген жазуу бар, ошол эле жарымысында калппы деген жазуу бар. Азыр бул карточкаларды аралаштырып туруп, ар бир командага бирден таратабыз жана командадан бир эле адам ушул карточкаларга ылайыктуу жараша окуяны айтып берет. Эгерде чынбы деген жазуу болсо чындык окуяны, эгерде калппы деген жазуу болсо калп окуяны. Команданын милдети тең тайлашуучуну, карама каршы команданы алдап кетүү болуп саналат. Карама каршы команда сиздердин карточкаңыздарда кайсыл сөз жазылгандыгын, камтылгандыгын таппай калышы керек. Бул оюнда команда жада калса 2 баллга ээ боло алат. Мен болсо биринчи кезекте бул карточкаларды таратайын. Бардыгы бизде ачык, таза, айкындык менен. Ева командасы бир карточканы тандайбыз. Вали командасы бирөөнү тандайбыз. Командалашкан адамга көргөзөбүз, тең тайлашуучуларга көргөзбөйбүз. Көргөндөн кийин столдун үстүнө коюп коебуз, көргөзбөй. Жаттап калабыз. Карточкаларды байкадык. Азыр биз бир нече секунд берели. Биздин катышуучулар биринчи кезекте калп болсо, эгерде ойлоп тапканга же чындык болсо эстегенге, андан кийин кайрадан чогуу биздин окуяларды укмакчыбыз. Калппы чынбы оюнубузду баштамакчыбыз. Окуяларды эстедик, ойлонуп, сөзсүз түрдө ойлоп таптык десек дагы болот. Учурда бул оюнду биринчиден болуп Ева командасы ачып бермекчи. Кимиңиздер окуяны айтып берет? Мен айтып берейин. Тилек угуп жатабыз сизде. 2 жыл мурда бизде Кыргызстан боюнча робототехникада чоң таймаш өткөн. Ошодо мен команда менен гран-при алгам. Биздин роботубуз эң жакшы болуп чыккан. Бүттүбү окуя? Окуя бүттү. 2 жыл мурун. 2 жыл мурун. Окуя бүттү. Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча. Робототехника боюнча. Ардуино боюнча. Ардуино. Булардыкы мен ойлойм. Чын деп ойлойм. Чын деп ойлойсуздар. 100%. Дароо эле эч ойлонбостон. Чын деп ойлойм. Бул алып берген. Ардуино. Анткени биздин окуучубуз көптөгөн жеңиштерге жеткен десем болот. Бизде ошондой эле соревнования, көптөгөн таймаштар өтөт. Ошондо көптөгөн приздерди, көптөгөн грамотанын эси деп айта алам. Кайсы жоопту кабыл алайын? Чын. Чындык. Карточканы көргөзөбүз. Бул чекен. Это сколько? Ева командасы алдады. 2 жыл. 2 жыл мурун, Бизди алдап кетти. Калп окуя болчу экен да. Жеңиштерге жеттик беле дегиле айта кетиңизчи. Бек мырза. Ооба, ал биз
ал жерде гран-при жок болчу, биз биринчи орун алганбыз. Аха, караңыздар, кандай алдады десек болот. Азаматсыздар 1 балл учурда Ева командасына, кезекти тең талашуучуларга берели. Ким айтып берет окуяны? Мен айтып берем. Угуп жатасыз, Сулейман. В 9 классе я остался дома один. Остался дома один. Уже интересно. Остался дома один. Поднялся на 2-й этаж, ну и пел караоке. И уснул. Уснул. Проснулся я от того, что кто-то на 1-м этаже ходил, но я дома был один. Спустившись на 1-й этаж, я обнаружил сломанный стол. Это правда? Или ложь? Все? Ты пел караоке, караоке ырдап жатып эле уктап калдың. Уктап калдым. Проснулся от шума на 1-м этаже. Сиз дагы Альбинадай болуп сурайын дедим. Спустившись, обнаружил сломанный стеклянный стол. Айперетилик талкуулашаңыздар, бул окуя чынбы, калппы, кайсыл жоопту бересиздер? Мындай бир жагынан ырдап отуруп уктап калган жагы аябай бир жагынан странно көрүнүп жатат, кызык болупчу. Анан сен кандай берип жатасың? Анан кийин чын стеклянный стол. Стеклянный стол сломался. Сломался. Да. Сломался. А вы проснулись от шума. От шума. Но дома был он один. Но вы дома были один. Да. Так. Кайсыл жоопту кабыл алабыз? Калп кой, чучум. Аябай подозрительно айтып берди да. Ойлонобуз. Убакыттар. Бир жоопту кайтарып коюңуздар мага. Так. Калп. Калп. Кабыл алайын. Калпый. Калп деген жоопту кабыл алдык. Бирок күлүп жатышат жок. Көргөзөбүз, Сулейман. Бул чынды экен. Айтып бериңизчи деталдаштырып бизге, Сулейман. Ну, я проснулся от шума, потом спустившись на 1-й этаж, я обнаружил сломанный стол. Кто-то сломал его как-то. Эч ким бул окуяны түшүндүрүп бере албайт десек болот. Ким билет, балким Сулеймандын үйүндө дагы башка бирөө билишет. Бирок окуя чын экен, байкасаңыздар, командалар бири-бирин алдап кеткенге жакшы аракет түзүштү, алдап кетишти, жана бири-биринин окуяларын таппай калышты. Ошол себептен ар бир командага тең 1ден халва балл. 2 кайрадан барабар келе жатабыз. Азыр болсо кийинки оюнубузда балким байкап көрөбүз. Балким бул оюнда кандайдыр бир команда жеңишке 1 кадам таштайт. Суу сондук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Алло доски, оюнубузга кезек келди. Учурда бул оюнда адаттагыдай эле биздин катышуучуларга ишенимдүү дос жана сүйүктүү биздин телефонубуз керек болмокчу. Анткени командада бир катышуучусу жакын досуна чалат. Ал доска биз суроолорду даярдап койгонбуз, сөзсүз түрдө варианты менен. Эгерде дос туура жооп берсе, команда 1 балга ээ болмокчу. Эң эле кызыктуусу, бул жакта карама каршы команда достун башкы тамгасын чечмекчи. Контактлардын арасында да ушу башкы тамгасынан достун аты башталышы керек. Бул оюнду биринчиден болуп Валли команда сачып берет. Ева командасы Валлиге тамга берип коюңуздар. Б тамгасы. Б. Б тамгасы берилди. Телефонду байкасаңыздар, дароо Альбина алды. Альбина чалат окшойт. Альбинайын досторуңуз көп элеби? Мүмкүн болсо мен байкеме чалайын. Аха. Я брату позвоню. Болот, албетте. Албетте болот. Эң негизгиси Бдан сакталышы керек. Б байке деп турабы же брат деп турабы? Брат. Так и так можно. Байкебизге чалабыз. Көрдүк. Байкебизге чалабыз. Громкий связи кылган. Албетте динамикти үйгүзүп микрофонго жакыныраак кылыңыз. Байкеңиз телефонду алгандан кийин 30 секунд убакыт кетип баштайт. Динамикти үйгүзүңүзбү? Алло. Алло, Максат аба кандайсыз? Жакшы. Суроо кетти. Максат аба, бул жактан мындай суроо болуп жатат. Венгриянын борбору Варианттарын айтып кетиңиз. варианттары А. Трансильвания, Б. Бухарест, В. Будапешт. Венгриянын борбору кайсыл? Кайсы? А. Трансильвания.
Б'si Екіншісі. Бухарест, Б'si Будапешт. Венгриянқы. Венгрияның борбору. Будапешт башқайғы? Сіздің жауыңыз? Қайсыл жауапты таңдады? Будапешт, да? Ага. Қайсыл Будапешт. жауапты таңдады? Буква последний, третий. Қошташуыз. Мақұл бәке. Урматтуу тең тайлашуучулар, кайсыл жоопту тандады? Вны тандады, сөзсүз түрдө. Мен жакшы укпай калдым, кечирим сурайм. В Будапештти тандады. Туура жоопту билген адамдар барбы бул жакта? Бар окшойт, Венгриянын борбору деген суроо берилди учурда. Байкеңиздин атын айтып коюңузчу. Мақсат. Максат мырза, ысык салам сизге, Халва шоудон салам жолдоп жатамын. Максат мырза, Венгрияга барып келген окшойт, ойлоп жатамын. Будапешт албетте азаматсыздар. Сизге өзгөчө ыраазычылык, Максат мырза. Албетте бул Будапешт, кезекти болсо биз дароо эле учурда экинчи командабызга берели, Ева командасына. Вали Евага берип коюңуздар тамганы. Буква М. М тамгасы, телефонду дароо Айпери алды. Мыдан ким бар болду экен? Бардығын қолға алайын деп жатат окшойсуз, Мыдан мама чалып берсем болот да? Албетте болот. Да, мама чалабы. Күнүнө канча жолу сүйлөшөсүз апаңыз менен? 2 жол сүйлөшөбүз. График бар окшойт, Алло, мам. Мен Халва шоудан чалып жатам, бош элесизби? Мам, сизге суроо, Австралиянын борбору. Австралиянын борбору Канберра. Тууай. Эле суроо, Бүттү, коштор. Мам, чоң рахмат. Пока-пока. Давайте. Апаңыздын аты кандай? Бактыгүл. Бактыгүл эже, сизге варианттар да кереги жок окшойт. Албетте бул Канберра, Бактыгүл эже ыраазычылык. Эң сонун мындан тышкары караңыздарчы, ушундай чырайлуу айымды жарыкка келтиртипсиз, өзгөчө ыраазычылык. Ага карабастан бизге туура жооп узаттыңыз. Бүгүн бизге достор жардам берди. Ар бир команда тең туура жоопторду бизге узатты. 1 балл ар бир командага, 3-3. Бул жакта эмне болуп жатат? Мен да кызык болуп жатат учурда. Баарыңыздар сүйлөшүп келген окшойсуздар. Ар бир оюнда бирден балга ээ болуп жатабыз. Балким кийинки оюнда ким жеңет экендигин билип калабыз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Крокодил оюнубузга кезек келди. Бул оюнда 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча көп нерселерди, тамак аштарды, жаныбарларды, биздин жүрүм-турумдагы буюмдарды атабастан үн чыгарбай дене кыймылы менен гана көргөзүп берүү керек. Команда ашал сөздөрдү табуу керек. Эгерде бул объект студияда жайгашкан болсо, ага сөмө менен же көз менен көргөзүүгө тыюу салынат. Кийинки деген сөздү айтса болот, түшүндүрө турган адам. Сиздер байкагандай эле бул оюнду Ева командасы биринчиден болуп ачып бермекчи. 1,5 мүнөт убакыт кетти. Не ойлонобуз? Тилек чыңгы жокпуз, кийинкиси сурап жатабыз. Тилек аябай ойлонуп кетти окшойт. Тапкан жокпузбу, Тилек? Кийинки сөз сураны да? Хотя бы положение тоже. Так. Коза. Так. Муратуар. Конечно.
Жылан. Балық. Азаматсыз. Hareket qilamiz. Omida. Байқасаңыздар, Тілек мырза, омида деген сөзді ұқтық. Бұл чайник сөзі болчу да, Тілек мырза. Жақсы. Жануарларды айтады деп. Сіз мурут деп айттыңыз да, бұл дағы сөзді, бұл жануар емес та. Біз болса кезекте учурда Валли командасына берели. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Крокодил ойынында Валли командасы ойынды улантууда. Сіздерде 1,5 минут уақыт бар. Уақыт кетті. Следующий. Кейінгісі. Что еще раз? Следующий. Рыба, балық, дельфин. Ящерица. Жылан ба? Кенгуру. Следующий. Следующий. Усы? Губы? Боток что ли? Албетте, азаматсыз. Следующий. Давай. Следующий. Шарик. Салют. Радуга? Круглый он. Шарик же взрывается, нет? Воздушный шарик. Фейерверк. Салют. Типа такого, да? Я мен білмей қалдым. Азаматсыздар. Вулкан. Вулкан болчу, бирок ботоксты мындай эчким түшүндүрө албайт окшойт. Сулеймандан тышкары деп айта аламыз. Сонун түшүндүрмөнү көрдүк. Азаматсыздар жана тапканга да жетиштик. Крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Буга чейин биринчиден болуп баштап Ева командасы оюнду ачып берди. Жана сиздер 2 балды тапканга, 2 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Бул да жакшы жыйынтык. Жана карама каршы команда болсо 3 сөздү тапканга жетишти. Азаматсыздар 1 балл учурда Валли командасына ыйгарылат. Жыйынтыктаганда 3-2 алдыда, кечирим сурайм. Жыйынтыктаганда 4-3 алдыда Валли командасы келе жатат. Биз болсо жыйынтыктоочу оюнубузга өтмөкчүбүз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Озундан окуу оюнуна кезек келди десек болот. Биздин жыйынтыктоочу оюндарыбыздардын бири. Бул оюнда командадан биринчи катышуучу наушник тагынып эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляциянын жардамы менен гана биздин экранда пайда болгон сөздөрдү окуп берүү керек. Команда максималдуу түрдө сөздөрдү табышы керек жана ага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Сиздер байкагандай эле бул оюнду Валли командасы ачып бермекчи. Мен болсо музыканы коюп көтөрөйүн. Бизге чейин угулат. Анда эмесе убакыт кетти. Үн чыгара берсеңиз болот. Ара. Арык. Ара. Ара. Бумеранг. Бумеранг. Катуу кырбайбыз. Булавка. Бумеранг.
Бублик. Бумеранг. Катыгы кырбай. Бумеранг. Ребус. Ребус. Лексус. Ребус. Лимузин. Ребус. Еще раз. Ребус. 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 Кубаныч. Утка. Кубаныч. Удочка. Кубаныч. Кубаныч. Убакыт. Кубаныч. Көргөзбөйбүз, эмоциямен көргөзбөйбүз. Кубаныч. Убатыч. Следующее можно? Следующее. Длинное слово. Эстелик. Зира. Эстелик. Шерик. Эстелик. Эстелик. Ага. Ачкыч. Ачкыч. Колизей. Политех. Колизей. Еще раз. Колизей. Раритет. Колизей. Колизей. Раритет. Колизей. Давай дальше. Убакыт бүттү. Азаматсыздар. Мен ойлоп жатам, жакшы байланыш окшойт сиздерде. Анткени чындыгында бул оюнда кээ бир командалар бир дагы сөздү таппай калышат. Чындыгында оор оюндардын бири болуп саналат. Келиңиздер кийинки команда канча сөздү табат экендигин чогуу санап көрөбүз. Озундан окуу оюнун учурда Ева командасы улантууда. Сиздер байкагандай эле Айпери айым наушникти тагынды. Мен болсо үнүн көтөрөйүн. Убакыт кетти. Эркек. Элес. Эркек. Эркек. Эсен. Эркек. Элестен. Эркек. Эркек. Эсте. Арткары жөнөдө. Давай следующий. Следующий давайте. Глюкоза. Оюнчук. Глюкоза. Какое длинное слово, еще раз. Глюкоза. Глюкоза. Кааласаңыз кийинки сөзгө. Следующий. Мурун. Бүгүн. Мурун. Мурун. Бурун. Бүрүн. Мурун. Мурун. Буруз. Кааласаңыз кийинки сөзгө. Следующий давай. Чымчык. Чымчык. Дальше. Чыңгыз. Ширин. Чыңгыз. Ири. Чыңгыз. Еще раз. Чыңгыз. Через. Еще раз. Чыңгыз. Желе. Дальше следующее. Велосипед. Велосипед. Бүрүн. Бүгүн. Убакыт бүттү. Жаңы сөздөрдү уктук десек болот. Биз Айпери айымда көптөгөн сөздөрдү уктук. Түшүндүрмө дагы жакшы болду, жыйынтык дагы жакшы болду. Бирок кандай болот экендигин жыйынтык биз бир нече секундалардан кийин чогуу билебиз. Суу сондукандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Жыйынтыктоого кезек келди. Биринчи кезекте озундан окуу оюнун жыйынтыктап алалы. Бул оюнда Ева командасы ойноп, сиздер 2 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар Валли командасы болсо 6 сөздү тапканга жетишти. Бир халва балл Валли командасына каралат. Жыйынтыктаганда 5-3 таза жеңиш Валлинин колунда десек болот. Азаматсыздар, урматтуу биздин Валли команда сиздер үчүн жеңүүчүлөр катары өзгөчө белектерди тартуулайбыз. Кабыл алып коюңуздар. Жана сөзсүз түрдө жакшы оюн көргөзгөнүңүздөргө Ева командасы сиздерге дагы белектер. Каалаңыздар.
учурда биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Жана мен телекөрүүчүлөргө айта кетейин, сөзсүз түрдө бүгүнкү биздин коноктор катары Валли жана Ева командасы болду. Валли командасында бүгүн Альбина Асанова жана Сулейман Имашев, жана Ева командасында бүгүн Айпери Аманкулова жана Тилек Усубалиев келип кетишти. Жыйынтыктачу сөздөн биз Лига роботов, эл аралык Лига роботов курсунан келдик. Биз сизге ушундай кубокты ала келгенбиз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Байкасаңыздар, биз чыгарылыштардын баардыгында телекөрүүчүлөргө көп учурларда белектер тартуулайбыз. Бизге дагы жөн келбестен конокторубуз ушундай белектерди ала келиптир. Сиздерге ыраазычылык. Жана балким кошумча сөздөр болсо айта кетиңиздер. Биздин мектебибиз жөнүндө айтып кетели дедик элек. Биз Коди Московская школа программирования болуп келдик. Биз Московская школа программированиянын франшизасы болобуз. Бишкекте ковид пандемия болгондон баштап эле биз курсубузду өзгөчө балдарга берип баштадык. Онлайн баштаганбыз биз. Андан кийин биз уже офлайн форматка өттүк. Биз деген 6 жаштан 16 жашка чейин курстарды беребиз, программалоону үйрөтөбүз. Бизде ар дайым набор болуп турат. Бизде ар дайым 5-нчи күн сайын бизде мастер-класстар өтүп турат. Чоң рахмат, жөн гана келбестен белек дагы алып келип жакшы маалыматтар менен да бөлүштүңүздөр. Өзгөчө ыраазычылык бардык сиздердин ошо башталышыңыздар өнөрүп өсө берсин. Мугалимдер катары, окуучу катары сиздерге дагы ыраазычылык билдирем. Жакшы оюн көрө алдык деп айта аламын. Биздин бардык чыгарылыштарды сөзсүз түрдө YouTube платформасында Любимый ТВ же болбосо Халва шоу деп бардыгын көрө аласыздар. Сиздер менен мен Сезим Имамадыева болдум. Кайрадан көрүшкөнчө.